Адахан Мадумаров кайрадан сурак берип жатат. Исхак Масалиев дагы суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 18 январда кайрадан башкы прокуратурада сурак берип жатат. Бул тууралуу кечээ Мадумаров бүгүн дагы суракка чакырылганын билдирген. Ал эми 24 кж агенттиги өздүк булактарына таянып, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Исхак Масалиев дагы суракка чакырылганын жазды. Масалиев кайсыл иш боюнча чакырылганы азырынча белгисиз. Ал эми Адахан Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча суралууда. Саат 12:50 Адахан Мадумаров сурактан чыгып, кайра саат 15:00 уланарын айтты. Ошол сурактан чыккандан кийин же нары же бери болуп, анан суроолорго жооп берейин деп айтты. Тарапташтары уюштурган түз эфирдеги видеодо. Баягы да бир берген сурооттан 99 жолу кайткан. Жок, усакты беребиз. Кайда? Тиги суракка чакыруу боюнча. НТС каналына. Сиз айтып коебузбу, эмне боюнча чакырып? Кече айттым мен. Кыргызстанда аба ырайы бузулуп кеткендигине байланыштуу чакырып атсам. Кар жаабай атат, көмүр арзандабай атат деген сыяктуу маселе. Saat 3'te gelelim andan кейін жары же бери ошондой. Урматтуу мекендештер, кайра саат 3'төрдө уланат экен. 3'төрдө уланат экен. Жакта ошол биз менен аралашып турган мекендештер. Орган жана башка. Yine İslam Aksamati işte. Yatağımızda. Tartışlar bari gelip bu жерде турушат азыр. Кайра уланат экен. Ушул чейин биз менен болуңуздар, дагы түзүп чыгабыз. Görüşürüz.